калган акчасын айылга кое алып койдум да. Кыздарым кичине чоңой элек да, кыздарым кичине чоңойса азырынча үйрөнүп жардам берип атат. Кече эле алдык эле го. Эми көбөйүп калды да үчөө. Койду көбөйтүп ал жактан түшкөн акчаны кайра машина алыпсың. Жакшы болгон турбайбы? Эми бирден машина алсак, мындай өнүшүбүз кыйыныраак болуп калат экен да. Машина туруп калат да, кыздарым кичине чоңойгуча. Ушундай тигесизби? Берген 100 миңге 2 тай алдыңар да. 2 тай алганбыз. Бул бир тууганда эле ушу 20 миң да. Пайдасы көп болот, туурабы? Биз алдык алганыбыздан кийин эле уже бир эки немеде эле чоңойду да. Жакшы болуптур, буюрсаң көбөйтүп алгыла. Biraz mal aldım ben özü daha can göçüp gelgenge bizge mal gerek eкен de жаш балалы үйдө. Боз экен угуп алып таа сүйүнүп атабыз. Жакшы болуптур буюрса. Эң негизи сизге пайдалуу болуп, жүзүрүн көрүп атсаңар, эң негизи ошодо. Кудайга шүгүр. Кичи маркет. Тиги булган кошумча кошумча бир өзүнчө отдел ачып туруптур, жашылча жемиш өзүнчө. Чоңойтуп кеңейтип бергиле бизнесиңерди буюрса. Ийгилик каалайбыз. Заказ аласыңар, бар аткарып бересиңер, алар алып кетет, берип. Бул продуктовый турбайбы тура, жемиш бар. Сиз эми өзүңүз арендага алып өзүңүз иштетип атасыз, ага чейин мындай реализатор болчусуңар мурун. Эми үзүрүн көргүлө, мында да өзүңөрдүн арендага албай, жеке менчик дүкөнүңөр болсун. Ошол ишкердик жүргүзгөн 50 жаранды ишмердиги менен таанышып, аларга кандайдыр колдоолор, кандай муктаждыктары бар экенин кабар алуу максатында Ош шаарынын мэри Жетигенов Бакытбек Жеңишбекович өзү ар бир үй бүлөгө барып, ошол үй бүлөлөрдүн жасап аткан иштери менен таанышып чыкты. Таанышуунун негизинде алардын бүгүнкү күндө кандай дагы муктаждыктары бар, аларга эмне жардамдар керек экенин суроо талаптарын угуп, аларга ошол жергиликтүү бийлик тарабынан берилүүчү жардамдарды тиешелүү мекемелерге тапшырмалар берилди. Андан сырткары мамлекет тарабынан дагы ошол ишкердикти жакшы өздөштүргөн, келечекте дагы бизнес долбоорлорду чоңойто турган идеялары бар жарандарды мамлекет тараптан пайызсыз жеңилдетилген кредиттерди берүү багытындагы маалыматтарды берип, аларга колдоо көрсөтүлө тургандары боюнча түшүндүрүштөр жүргүзүлдү.